Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров инвесторлор боюнча кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы жылдары биздин өлкөгө чет мамлекеттерден инвесторлор көп келе башташты. Албетте бул бизди абдан кубандырат. Себеби сырттан инвестиция кирбесе, өлкө өнүгүшү кыйын. Тилекке каршы, айрым инвесторлорду жеке ишкерлер алдап кеткен учурлар катталып, алар арыз жазып жатышат. Албетте, күч органдары андайларды камакка алып, инвесторлордун акчасын кайтарып берүүдө. Бул аларга ашыкча түйшүк жаратууда, өлкөбүздүн аброюн түшүрүүдө. Урматтуу мекендештер, Кыргызда бир карын майды бир кумалак ширитет деген таамай айтылган сөз бар. Арабыздан анча-мынча тентектер чыгып жатат. Алдамчылык жаратпайт туугандар, токтоткула мындайды. Инвесторлорго эскертүү, колуңардан келишинче мамлекеттик мекемелер менен, мисалы, экономика жана коммерция министрлиги, инвестиция тартуу боюнча агенттиги, облус, район айыл өкмөт башчылары аркылуу иштесеңиздер ишенимдүү болот эле. Ал эми урматтуу жетекчилер, силер дагы инвесторлор менен тыгыз иштегиле. Убактым жок, эртең кел, бүрсүгүнү кел деген сыяктуу бюрократиялар болбосун. Ар бириңердин ишиңерге силердин аймакка келген инвесторлордун санынан жана көлөмүнөн улам баа беребиз.